Кылмыш кырсык жаңылыктарын чагылдырган телевизион программасы студияда Тутан Мелисов. Саламатсыздарбы. Эл аралык издөөдө жүргөн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимов кармалды. 2024-жылдын 25 мартында УКМК тиешелүү атайын кызматтар менен биргеликте Азербайжандын аймагында Раим Матраимовду кармап Кыргызстанга алып келди. Аны менен бирге Матраимовдун бир туугандары Тилек Матраимов, Руслан Матраимов, Исламбек Матраимов дагы алынып келинди. Белгилей кетсек, Раим Матраимов жоюлган мыйзамдагы ууру камчы Асанбек менен тыгыз байланышта болгон жана бажы кызматынын кызматкерлеринен жана мамлекеттик ишмерлерден турган кылмыштуу топ түзгөн. Тактап айтканда, кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу белгилери боюнча кылмыш иши жүрүп жатат. УКМК кызматкерине пара берүүгө аракет кылып жаткан учурда Нарын районунун Учкун айыл аймагынын башчысы кармалды. Учкун айыл аймагындагы Жашыл Учкун муниципалдык ишканасында финансылык мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтар алынган. Ага ылайык 2023-жылдын август айында Учкун айыл аймагынын жооптуу адамдары жайыт төлөмдөрүн чогултуу планын аткаруу максатында негизги эсептен 260 000 сом алып, элден чогулган каражат катары атайын эсепке киргизишкен. Аталган адамдар иш жүзүндө бүтпөй калган жайыт жерлеринде ар кандай оңдоо иштерин жүргүзөбүз деген шылтоо менен 260 000 сомду негизги эсептен чыгарып салууга аракет кылышкан. Бийлик өкүлү УКМК кызматкерине текшерүү иш чараларын токтотуу үчүн 100 000 сом өлчөмүндө пара берип жаткан учурда кармалды. Ал Нарын шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, үстүбүздөгү жылдын 20 мартында Нарын шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылды. Аларда Баткендин Кызылкыя шаарында аял киши алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, кармалган аял шаардагы Таштемир Ажы базарындагы соодагерлерден товар алып, акчасын алып келип берем деп алдап кеткен деп шектелүүдө. Алдамчылык фактылар быйыл январь-февраль айларында болгон. Аялдын үстүнөн милицияга 8 жаран арыз жазган, алданган адамдарга 600 000 сом зыян келтирилген. Милиция бул ишке шектүү катары Жалал Абадтын Аксы районунун 34 жаштагы тургунун кармады. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкекте алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. 2023-жылы 15 декабрда милицияга аял киши арыз менен кайрылган. Ал билдиргендей 5 ноябрда жаран карызга 20 000 доллар акча берем деп батирин күрөөгө алган. Ошол эле учурда батирди сатып алуу келишимин түзүп, күрөөгө коюлган батирди кайтарып берүүдөн баш тарткан. Милиция шектүү катары 28 жаштагы жаранды кармады. Соттун чечими менен ал тергөө аяктаганча 4 апрелге чейин камакта калтырылды. 6 жылдан бери изин жашырып жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милиция кызматкери тарабынан 33 жаштагы Ноокат районунда туулган жаран Бишкек шаарынан кармалып, Ош шаарына жеткирилип, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал 2018-жылдан бери издөөдө жүргөн. Шектүү ошол кезде Ош шаарынын 2 тургунун алдап, 4 505 000 сомун карызга алып, кайтарбастан изин жашырып, Туркия мамлекетине качып кеткен. Убактылуу жашырынып жүрүп, Кыргызстанга келген учурда Бишкек шаарынан кармалды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынан берген маалыматына караганда, бул шектүү жарандан алданып жабыркаган жарандар Бишкек шаарында дагы ондоп саналат. Ош облусунун Кара Суу районунда 2006-жылы туулган кыз 10 жаштагы инисин өлтүрүүгө шектелип кармалды. Окуя 25 мартта Кызыл Кыштак айыл аймагында болгон. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө 10 жаштагы баланы 2006-жылы туулган эжеси учтуу нерсе менен моюн тарабына сайып алгандыгы аныкталган. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Шектүү катары маркумдун эжеси кармалган. Анын бөгөт чарасы сот тарабынан каралат. Ири суммадагы акча каражатын кымырып кеткен деген шек менен архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин кызматкери кармалды. Тактап айтканда, аталган агенттиктин ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы ХШК аттуу жаран кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Маалыматка ылайык, Азия өнүктүрүү банкынын эсебинен алынган карыздык каражаттардын эсебинен ишке ашырылуучу ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууда улуттук кызыкчылыктарды коргоону камсыз кылуу боюнча иш-чараларды ишке ашыруунун алкагында министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу департаментинин кызмат адамдарынын катышуусунда чет өлкөлүк банкка чыгарылган
1.498.200 АКШ долларын, башкача айтканда 134.103.882 сом кайтарылды. Бул кылмыш Ыстык Көл облусунун Каракол шаарында канализациялык тазалоочу курулманы куруу боюнча долбоорду ишке ашырууну үзгүлтүүгө учуратуу коркунучун жараткан. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында Азия өнүктүрүү банкынан алынган насыялар толугу менен долбоорго кайтарылды жана Каракол шаарында канализациялык тазалоочу курулманын курулушуна жумшалат. Сокулукта 13 жаштагы окуучу кыз дээрлик 1 жылдай убакыт бою зордукталып келген делген маалымат социалдык тармактарда жакынкы убактардан бери желдей тарады. Ал ортодо курбу кыздары дагы күбө катары жабырлануучунун жүрүм-туруму тууралуу берген маектерин интернет желелеринде жарыялады. Айтор резонанс жараткан бул окуя жеке эле Сокулук районунда эмес, бүтүндөй өлкөгө сабак болоорлук окуя болду. Кененирээк алдыдагы материалда көрө алыңыз. Мындан мурдараак убакыттарда зордукталды деген кыздын ата-энеси укук коргоо органдары күнөөлүү адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн чара көрбөй жатышканын айтып, Акыйкатчы институтуна кайрылышкан болчу. Ал эми Сокулук райондук ички иштер башкармалыгы аталган факт боюнча учурда тергөө иштери кайсыл этапка жетип калганы тууралуу буларды айтат. Аталган факт боюнча дароо билдирме менен Сокулук районунун башчысына кайрылып, аталган факт кайрадан өзүнчө Сокулук районунун электрондук маалыматтар каптоо журналына катталып, өзүнчө текшерүү иши башталган. Текшерүүнүн жыйынтыгында аталган жаш өспүрүм кызга соттук медициналык экспертиза жана соттук психиатрический экспертиза дайындалган. Аталган экспертизанын корутундусу, соттук психиатрический экспертизанын корутундусу 2024 жылдын 16 февралында чыккан. Ал эми текшерүү маалында ошо 2024 жылдын 24 февраль күнү Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 157 беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Эмне арманы? Эмне арманы? Зордуктан Арыздануучу берген маалыматка караганда 2023 жылдын апрель айынан бери 13 жаштагы кызды 19-22 жаштагы 9 жигит системалуу түрдө зордуктап жүргөндүгү айтылат. Бул боюнча маалыматты буга чейин эч ким билген эмес. Ушул жылдын январь айында кыз 20 күнчө дайынсыз жоголуп табылгандан кийин ачыкка чыкты дейт кыздын апасы. 22 январда окууга кеткен боюнча келген эмес. 23-үндө ушул арыз боюнча Сокулук облусуна кайрылган. Ошо менен 12 февралда табылды кызым. Ушул экинин ушакта иштеген участковый Анарбеке, фамилиясы Беккен, ушул экинин күчү менен жакшы иштеген мен ушу күндөп түндөп Бишкекте жүрдүк, шаарда жүрдүк. Ошого тең ыраазычылыгымды билдирем. Бул иш боюнча райондук ички иштер башкармалыгы иликтей турган бир топ жагдайлар бар экенин айтышат. Райондогу мейманканалардын биринде аталган факт боюнча токтоо иштери жүргүзүлдү. Мейманкананын иш башкаруучусу тергөөгө ылайык бир канча маалыматтарды берди. Рано утром 4:30 мне позвонили в ворота. Была плохая погода, шел дождь со снегом. Я открыла, на пороге стояли. Таңкы 5:30да дарбаза такылдады. Ошол күнү жамгыр жаап жаткан. Чыксам жамгырда суу болгон, 2 адам туруптур. Эмне болду деп сурасам, бул жака кирели дедик эле деди. Мен дароо жаш курактарын сурадым. Бала 19 жаштамын деди, кыз 18 жаштамын деди. Макул болуп киргиздим, себеби сыртта жаан жаап жаткан. Киргизип документтерин сурайын дегичели 2 милиция кызматкери кирип келди. Алар дароо ушул бөлмөгө келип, кыз жигитти алып чыгып кетишти. Мага болсо жетекчиңе чал, эртең РОВДдан жолугабыз деди. Вывел, посадил их в машину. Мне сказал, что я позвонила шефу и чтобы мы с ним в РОВД утром приехали. Акыйкатчы институту кыздын ата-энесине акысыз жактоочу берген. Ошондой эле кызга жана анын үй бүлөсүнө психологиялык жардам көрсөтүлүүдө. Сиздер кылмыш кырсык жаңылыктарын чагылдырган телевизион программасын көрдүңүздөр. Кайрадан кийинки жаңылыктардан жолугушканча аман туруңуз.